Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары көрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын депутатынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу теманы талкууламакчыбыз. Студиябыздын коноктору депутат Айнуру Алтыбаева, Мирлан Женчуроев жана Мирлан Бакиров. Кош келдиңиздер. Мына сизден баштасак, ушул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири катары эмне үчүн депутатка берилген айрым артыкчылыктарды алып салуу демилгесин көтөрүп атасыз? Сиз айткан суроо боюнча бул демилге негизи элдин арасынан чыгат. Ар бир мыйзам эл менен талкуу болуп элдин арасына чыгат. Шайлоо астында ошондо көптөгөн партиялар коомчулуктун инициативасы негизинде, демилгеси негизинде меморандум кол койгон. Эгерде кимде ким шайланып келсе, бүгүн ошого депутаттардын артыкчылыктарын карап жоюуга бардык башы иш аракетибизди жумшайбыз деген. Бүгүн жогорку кеңеште ошол кол койгон меморандум боюнча 6 фракциянын 4 фракциясы жогорку кеңештин ичинде отурат. Андан тышкары биз айтып атабыз, мына ар кандай артыкчылыктардын негизинде бүгүн экономикабыздын акыбалы абдан төмөндөп баратат. Бүгүн кризисти ойго алып антикризистик программаларды өкмөт талдап атат. Бүгүн бюджеттик тартыштык 22,5 миллиард сом болуп атат. Ошол себептен саясатыбыз сарамжалоо саясат болуш керек, оптимизация саясаты болуш керек. Жогорку кеңеш бир эле сын пикир айтпай, өзүнөн башташ керек, депутаттардан башташ керек деп артыкчылыктарды биз депутатыбызда мына Кыргызстанда 25 жылдык эгемендик тарыхында качан мисалы кризис болгон жок эле. Канча жолу экономикалык кризисти баштан өткөрдү. Ушунча көптөгөн жылдар бою бюджетте дефициттик бюджеттик тартыштык менен келе жатат. Анан ушул шайлоонун алдында мисалы ушинтип депутаттын жанагындай артыкчылыктарын, мүмкүнчүлүктөрүн кыскартып коюп, депутаттын күчүн жоготуп койду, күч кубатын, депутаттын таасирин жоготуп койдук. Бул популисттик мындай сунуш болуп калды деген да пикирлер айтылып кетпеди айрым кесиптештерибиз? Ага, мен сиз кошула албайм. Анткени бул сиз сөзүңүздө айтып атасыз, мүмкүнчүлүк. Ооба, бул кээ бирлерге мүмкүнчүлүк. Бирок бул биздин оюбуз боюнча бул артыкчылыктар. Мисалы, персоналдык унаа, ар бир кызматтык машина. Кызматтык машина бүгүн 120 мурун өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңеш мына ошону эске алып 6 фракция колдоп бүгүн 25 ноябрь 2005 жыл жогорку кеңештин токтому кабыл алынган. Ал боюнча бир жардамчыдан баштатты. Бардык фракциялар шаардык жогорку кеңеште отурган. Бардык фракциялар колдоп баш тартты. Жардамчылардан токтом кабыл алынды. Анан кийин персоналдык унаадан баш тартты. Депутаттар ошол кызматтык унаадан баш тартууну, ошондой эле жардамчыдан баш тартууну колдоп берди. Бирок айрым коллегаларыңыз убактылуу батирден дагы баш тартууга каршы чыгып атышат. Себеби дегенде региондон келген, байгыл бай эмес, бизнесмен эмес дагы депутаттар бар. Ошонун кызыкчылыгын ойлогула деген тиги сиздерге өтүнүч болот атпайбы? Жогорку кеңеш ар бир чакырылышта өзүнүн мыйзамдарын бир иреттеп караган болот. Бүгүнкү чакырылышта биз айтып атабыз. Берилген акча каражаты, маянасы жана фондтун бүгүн биринчи жолу мына фонд, безотчетный фонд деп, отчетсуз фонддор кире баштады. Ошол акча каражаттарды бөлүштүргөндө өзүнүн ижара ала турган үйүн, башка жана жардамчыны ошонун эсебинен шайлоочулар менен иштөө максаттарында ошонун ичинен чечип алууга деп берилип атат. Жогорку кеңештен мазмунун да кабыл аткан ошондой болгондо. Бирок мына сиздин ошол мыйзам долбоору шаршемби күнү жалпы пленардык жыйында каралып, колдоо тапкан жок. 60 депутат каршы добуш берди, 52 депутат колдоду. Мына каршы добуш берген депутаттардын арасында Айнуру Алтыбаева, сиз дагы барсыз. Сиз эмне үчүн каршы добуш бердиңиз? Ооба, азыр мен коллегам Мирлан мырза мыйзам долбоор боюнча айтып кетти. Бул мыйзам долбоордун справка обоснованиясынан негизинде негизги концепт деп баягы республикалык бюджеттин акчасын үнүмдөө максатында деп айтып атпайбы? Биз мына бул маселе өзү мына коллегам Мирлан мырза ушу 5-чакырылышта дагы чогуу иштеп келатабыз. Бул маселе биздин повесткада түшпөдү. Ушул республикалык элдин акчасын үнүмдөө маселеси, эффективдүү пайдалануу. Мына коллегам айтып атат, биз 11-жылы шайланып келгенден кийин бул эсептөө палатанын расмий маалыматы 60% ашык биздин экономика көмүскө экен. Мына саясий эрки менен парламенттин 5-чакырылышы көптөгөн пакет коррупцияга каршы мыйзамдарды алгандан кийин акыркы
маалымат, эсептөө палатанын маалыматы 37%га түштү. Мына азыр бийлик депутаттардын колунда, парламентте. Ошон үчүн эң маанилүү мыйзам долбоорлор, эң маанилүү чечимдер ушу палатада, жогорку кеңеште алынат. Ушул жерде жогорку кеңештин депутаттардын саясий эрки менен, ушу коррупцияга каршы болгон эрки менен, мыйзам долбоору менен бул көрүнүштөр азайды. Мына бул көрүнүш азайгандан кийин 60-тан 37%га бул миллиард сомдор түшкөн. Мына мен ойлойм, биз ушул механизм аркылуу биздин мамлекеттин казынасына акча түш керек. Экинчи, коллегам айтып кетти, туура биз шайланып келгенден кийин 6-чы чакырылыштын депутаттары саясий эрки менен биз машинадан, жардамчылардан баш тарттык. Бирок мен ушул мыйзамга дош берип атканда чакырдым өзүм коллегаларымды. Биз парламенттин келечегин ойлосок, Кыргызстандын келечегин ойлосок, мына азыркы ушул передачаны көрүп аткан жөнөкөй адамдардын балдары да келгенге, палатага келгенге, жогорку кеңешке иштегенге мүмкүнчүлүк болуш керек. Ал эми азыр мен каршы эмесмин, мен кол коюп бердим. Биз машинадан баш тарттык, помощниктерден баш тарттык. Бирок келечекте ушул жогорку кеңеште эң негизги органда биз жөнөкөй карапайым элден чыккан жөнөкөй мугалимдер, врачтар, инженерлер келип иштесе туура болот деп эсептейм. Чын эле депутаттар басынып калат, депутаттар көз каранды болуп калат, финансы жактан мындай алсырап, депутаттын мындай үнү бийик чыкпай калат. Ошол фракция лидерлерине дагы көз каранды болуп калат. Фракциялык диктатура орнойт деген дагы кооптонуулар айтылып атат да. Мына Мирлан мырза, сиз дагы бул мыйзам долбооруна каршы добуш берипсиз, себеби эмнеде? Көрсөтүүнүн аты айтып тургандай, парламентаризм сабактары, парламент бул кылымга тете тарыхы бар, бүгүнкү күндө Кыргыз парламенти. Мындан да өмүр узун болсун. Бул бүгүнкү 5-чакырыш менен же 6-чакырыш менен бүтүп калбайт. Келечекте эгерде бир мандаттуу болсо, электен өтүп, ошондо капчыктуу мүмкүн келип жүргөн учурлар болот. Муктаж эмес, батирге дагы, автоунаага дагы. Азыр партиялык тизме менен баратканыбыздан кийин, Айнур Төш айткандай, ар кандай региондон өкүлдөр келип, шайланып, баш мыйзамга ылайык 21 жашка толгон Кыргызстандын жараны шайлануу акылуу. Ал региондон 5 жылга убактылуу шайланып келди. Ошонго кызматтык батир камсыз кылып берүү бул ашыктык эмес. Биз экономиканы, кризисти мындай бир республикалык деңгээлде карай турган болсок, парламент үнөмдөлгөн 60 миллион сом менен бул бир тамчы көлдөгү же деңиздеги. Андан көрө көмүскөдөгү экономиканы алып чыкканга депутат мыйзам жазып, ошол маселени көтөрүп, өкмөткө кабыргасына маселени коюп, мына ошол жагынан салым кошо турган болсо, 60 эмес, 60 миллиард сомго чейин көтөргөнгө мүмкүн бизде потенциал бар. Миллион сом эмес. Мына ошол жагын мен айтат элем, эл өкүлүнө шарт болсо, ошонго жараша талаптагы сөз болуш керек. Сиз жана келечектеги парламент, келечектеги депутаттардын тагдырын ойлоп атабыз дебедиңизби? Ал эми азыр мына өткөн жыл соңунан бери депутаттын айрым жанагы артыкчылыктары кыскаргандан бери ушул өзүңүздүн коллегаларыңыздын арасында жанагындай бизнесмен эмес, мындай интеллигенциядан келген депутаттардын арасында кыйналган, материалдык жактан кыйналган учурларын байкап атасызбы? Албетте, ар бир адам ал өзүнүн эрки кандай жашап атат, аны ачык эч ким айтпайт, кыйналып атам же кысталып атам деп. Мен айтып кетет элем, негизде ошондой кыйынчылык жок болсо, Мирлан мырза көтөргөн мыйзам долбоорун колдоп эле коюу. Мындай да, азыркы мисалы гаражды алсак, бул убагында, Союз убагында курулуш министрлигине карап, менчиктештирип сатылып кетип аткан жеринен токтоп кармап калган. Жогорку кеңештин токтому менен. Бул мүлк. Азыркы турак жай, 30 батирлүү турак жай, бул дагы бюджетке 1 миллиондогон каражатка курулган. Ошол эле гараж. Канча деген жерди ээлеп, бүгүнкү күндө мындай бир бүт шарты бар. Бул барды тарых, мунун бардыгын куруш өзүнчө убакыт, өзүнчө каражат. Ал эми бир заматта мыйзам менен жок кылып салыш, ал оңой эле. Биз менчиктештирүүнү да көрдүк.
Биз базар экономикасын көрдүк. Канча деген завод, фабрика, ушундай мамлекет ишканалар тыптыйпыл болуп, жок болуп, базар болуп, сауна болуп, соода саттык жайлан айланды. Мен айтканым, келечекте парламенттин өмүрү узун болсун. Дагы да ошол келген биздин кыргыз жарандары депутат болуп келген, 5 жылга убактылуу шайланып келген. Ушул келгенде көз каранды болбой, камсыз болуп, ал олтуруп ушу мыйзам жазып, мамлекеттин экономикасын ойлоп, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүп, өзүнүн мына милдетин так аткарсын деген ойду айтып атам. Соңку мыйзам долбоорунда негизги маселе бул жана кызматтык баатир жөнүндө болуп атпайбы? Кызматтык баатирден баш тарткысы келген депутаттар өздөрү эле арыз жазып туруп баш тарта берсе болбойбу? Эмне үчүн бул жалпы парламент, ошондой эле келечектеги парламенттер үчүн дагы чечилиши керек? Шайлоого келатканда баарыбыз бирдейбиз. Биз мына эл үчүн, силер үчүн иштеп беребиз, бизге эчтеке кереги жок. Силердин кызыкчылыгыңарды коргогонго эле барабыз. Бирок жогорку кеңеште аттагандан кийин кээде унута баштайбыз да. Эми эрк жана билимге үстүндө чатыры керекпи кызматтык? Же унаа керекпи? Ошо саясий эрки болсун деп. Бирок ушул депутаттын жанагы экономикалык көз карандысыздык маселеси да бар да. Мисалы, айлык акысы төмөн, үй жайы жок, машинеси жок депутат. Мисалы, эртең ири компаниялардын лоббисине айланып калабы, ошолордун бул жактагы мыйзам долбоорлорун колдогон адамына айланып эле өзүнүн жанагы эл өкүлдүк милдетин унутуп, жанагындай бир коррупцияга кетип калабы деген коркунуч болот атпайбы бу жерде? Эң аркы 15-20 жылда жогорку кеңеште лобби бар беле жок беле, сиз айтпайсыңыз ошону. Мына персоналдык үй машинасы да болгон, кызмат үйлөр, чатырлар да болгон, жана башка артыкчылыктар болгон. Ошол боюнча биз лобби маселесин жокко чыгара алдыкпы? Кайта бай катмардагы адамдар ошол жерде жашап, адан ашык кылып жүрдү го, шүгүрдү. Өзүңүздөр билесиздер го. Ошон үчүн биз эл менен бирге, мына эл, мына карап атпайсыздар, биз айтпадыкпы? Мына милиционер, милицияда иштеген жөн кызматкер. Баткенден, Жалал Абадтан, Таластан, же көлдөн которулуп келет ушул жерге. Кызма батир менен аны бериш керек эле. Бирок андай шарты жок. Ал айлыгына жараша үй бүлөсү менен ижарага алып жүрөт батирди. Бирок мамлекет аракет кылып экономика жараша сала баштады. Биз айтып атабыз, мына мамлекеттик ипотекалык компания бүгүн социалдык катмардагы жашаган элге үйлөрдү, эконом үйлөрдү таппай жатат. Биз ошолорду тапшырып берели. Ошолор менен кошо, ошо үй жок депутаттар андан көрө ошол мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй алсын анда. Ал эми сиздин оюңуз кандай? Ушул депутат кызматтык баатирге муктажбы? Мурунку сурооңузга да кошумчам бар. Мына өзү регламентте так жазылган, мыйзамда жол берет. Мына өзүм Мирлан мырза коллегам айтып кетти, мурунку созуфтарды эстеп. Мурунку созуфта мен билем айрым депутаттар ушул мына бүгүн ыйык орозо күндөрдө отурабыз. Алар дагы эч кандай жарыя кылбай, мыйзам жазбай, өздөрү управделами төраганын атына кат жазып эле мен айлыгымды ушундай баягы балдардын үйүнө перечислениемен кетсин деп арызасын берип коюшкан. Мен ушундай депутаттарды билем. Мына азыр дагы мыйзам жол берет. Айрым депутаттар мага машина керек жок. Мен өзүм Lexus джипим бар дегендер. Мен помощник керек жок. Мен өзүм эксперттерди жалдап алам. Мага батир керек жок. Мен чоң үйүм бар дегендер ушул мыйзамдын регламенттин негизинен төраганын атына кат жазып баш тартып койсо болот. Мыйзам жол берет. Тоскоолдук жок. Бирок айтып кеттим, өткөн созуфта да ушундай депутаттар болгон. Баягы эми мыйзам жол бербейт, баягы депутат болуп дагы өзүнүн бизнеси бар деп. Бирок айрым депутаттар ушу мурунку созуфтардан кат жазып баш тарткан айлыгынан. Негедир азыр бул мыйзамга айланып, биз ушул мен ойлойм, биз бүгүнкү азыр кеп машинада, жардамчыларда ушу созуф жөнүндө кеп болбош керек. Анткени бул чакырылыштын депутаттар саясий эрки менен биз баш тарттык. Бирок биз келечекте парламентке кандай депутаттар келет? Алардын чечимдери кандай болот? Ошонун биз парламенттик мамлекет башкаруу система өткөндөн кийин Кыргызстандын келечеги кандай болот?
деген маселеде биз принципиалдуу биздин позициябыз, биз ушул келечегибизди ойлош керек. Бул маселе парламентте каралганда дагы абдан кызуу талкууланды. Кыскача тасмабыз бар, көрүп алып анан маегибизди улантсак. Бизден урматтуу легендарлуу парламенттин депутаттары чыгып айтышып атат. Ошол легендарлуу парламенттин убагында бизде бир да жардамчы жок, автоунаа да жок, айдоочу да жок, керек болсо кабинетте да жок иштегенбиз. Ошол убактагы эң биринчи конституция жана мыйзамдарды кабыл алганга жетишкенбиз депчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз алып чыккан маселе каяктан чыкты? Бул элдин талабынан. Биз өзүбүздү элдин өкүлүбүз деп чыккандан кийин ар дайым салыштырыш керек. Эгерде депутаттарда үйү жок болсо, ипотекага үй алайык. Мугалимдерге, врачтарга берип аткандай эле. Мына жогоруда кесиптешиңиз айтып атпайбы? Мугалим, врачтар менен эле тең укукта, ошолордой эле зарплата алып, ошолордой эле батирди ипотекага алып жашаса болбойбу деген суроо коюлуп атат да. Маселе жок. Маселе жок. Мен жаран катары 21 жашымда мисалы 5 жылга шайланып келдим. Мен 5 жылдан убакыты бүткөндөн кийин мен кайра регионго кетем. Мага эмне керек бар? 5 жыл үчүн батир алып, ипотекага үй алып, дагы кошумча каражат жумшап. Маселе легендарлуу парламент туруктуу, бул жерде ар дайым мыйзам жазып, бул жерде иштеген эмес. Мен шек келтиргим келбейт легендарлуу парламентке. Легендарлуу чечимдерди чыгарып берип кеткен. Азыркы баш мыйзамды карап көргөн болсок, 70-берене. Жогорку кеңеш бул мамлекеттеги эң жогорку орган. Мындайча айтканда, парламенттик жана президенттик башкаруу деп турабыз азыр. Келечекте мүмкүн 100% парламенттик башкаруу өтөбүз деген дагы ой пикирлер айтылып атат. Демек, парламенттин ролун, парламенттин аброюн чыңап, бекитип, сапаттуу мындай бир жогорку деңгээлге алып келип, коңшу мамлекеттер менен тең тайлаша турган деңгээлге алып келиш үчүн сөзсүз парламент каражатты талап кылат. Депутат эмес. Негизи мамлекеттүүлүктүн басы эмне? Мамлекеттүүлүктүн басы коңшу мамлекеттер менен сүйлөшкөндө, же делегация келгенде, же барганда парламенттин жүзү ал өзгөчө болуп туруш зарыл. Биз мисалы Өнүгүү прогресс шайлоонун алдында кыскартабыз, жок кылабыз деп биз убада берген эмеспиз. Биз убада айтканбыз. Жалпы депутаттардын санын кыскартыш керек. Ал жердеги жардамчыны, автоунаа жана башка эмес, санын. Мына ошондо анык оптимизация болот. Ал үчүн конституцияда өзгөртүү кирип, реформа референдум аркылуу гана ишке ашыш керек. Биз өзүбүздүн айткан, ошол айтылган жана башында айтып кеткен меморандумга дагы Өнүгүү прогресс фракциясы кол койгон эмес. Бизден сураганда биз мыйзамда кандай жазылган болсо, мына ошондой жашайбыз, ошондой биз талап кылабыз дегенбиз. А мыйзамда так бардыгы жазылып турат. Депутаттын статусу жөнүндө мыйзамда ал эмнеге акылуу, эмнеге акысыз бардыгы көрүнүп турат. Бул жерден дагы бир суроо туулат да. Бизге келечекте капчыктуу, машинеге, айлыкка муктаж эмес, жардамчыларга муктаж эмес, жана Айнуру Алтыбаева айтып аткандай, өздөрү эле тиги жагындай эксперттерди жалдап алган олигарх депутаттардын парламенти керекпи, же интеллигенттүү, айылдан, мугалимдерден, элдин ичинен чыккан жөнөкөй билимдүү адамдардын парламенти керекпи? Биринчиден, парламенттин күчү ал депутаттар. Алардын эрки жана ошол жерде алы бар депутаттар. Алсыз депутаттар эч качан парламенттик өнүгүүгө алып келбейт. Алсыз деген бул бир маселе. Мен экинчи маселеде. Алсыз деген эрки жок деп айтам да. Эгерде менин батир болсо, унам болсо, ошондо гана эркин пайдаланат деген депутаттардын баш тартышыбыз керек да. Менин суроомо толук жооп берген жоксуз. Анда жанагы сиз интеллигенция деп атасыз. Олигарх деп сиз кимди айтасыз? Мына интеллигенция менен олигарх деп туруп сиз бөлүп атасыз да. Интеллигентти да, олигархты да эл шайлайт да туурабы? Элдин катмарына, добушуна ээ болгон киши келиш керек. Интеллигент мынакей шайлоонун астына барып, аны эл колдоп берсе, ал сөзсүз түрдө келет. Ошого эле интеллигент, жана сиз айтып атасыз, ким интеллигент деп кимди айтасыз? Добуш бербешибиз керек. Андан кийин экинчиден мен айтып коюш керек, сиз дагы бир аз бурмалоо болуп атат да. 20 жыл бою, 25 жыл бою элдер базарларда иштеп, бизнес кылып, элдин баарына салык төгүп бакып келген адамдарды бүгүн бөлбөш керек. Аларга менен сыймыктаныш керек.
Алар бүгүн ошо иш созидательдер экен. Келип ишин дагы алып барабыз деген адамдарды карашыбыз керек. Интеллигент деген депутат мырза ошол алыскы Баткен районунун айылында деле интеллигент бар да. Ошону айтып Ал атабыз. мисалы бул жерге келсе, депутат болуп шайланып келсе, каерге жашайт? Мисалы сиз кызматтык батирден азыр айырып койсоңуз. Кызматтык батирден айрылган жок. Биз ага мүмкүнчүлүк жогорку кеңеш чечими менен ага фонд түзүп берди. Акча каражат кошумча кошуп берди. 40 000 сом. Мына мен ага чейин коллегалар айтпа, уйтпа деп отурат. Айлыгы бүгүн депутаттын эң кеми 32 000ден ары барат. Фонду 40 000 сом. Ошо фондунун бүгүн шайлоочулар менен иштегенге жана башка керектүүлөргө жумшаса болот да, туурабы? Отчетсуз бүгүн 40 000 сому бар. Эмне себептен бүгүн 40 000 сомду алып да, батирди алып да, унанды алып туруп, андан кийин биз өзгөчө жаңы олигархтарды пайда кылайын деп атабызбы? Жогорку кеңешке алып келип алып. Башка катмарда элди кылайын деп атабызбы? Элдин арасынан чыккан адамды өзүнчө бөлүп, искусственный каймак кылайын деп атабызбы? Өткөндө ошол фонд тууралуу дагы айрым депутаттар пикирин айтканда, бул фондду баягы айлык менен аралаштырбагыла, бул депутаттардын өзү баягы майда чүйдө жанагындай бир канцеляриялык бир чыгымдарына кете турган, керек болсо ошол жетпейт деп да. Сиздин баамыңызда кандай болуп атат? Чын эле Мирлан мырза айткандай ошол эмгек акы, анан жанагы 40 000 сомдук фонддук акы, булардын баардыгы депутатка жетип, артып ошол жетиштүү болуп атабы? Мисалы үчүн мына Мирлан мырза Жалал Абадка барат. Мен Ошко барам, Ош областына. Ошондо бул фондду биз иштетебиз, командировочный расход. Билет алабыз, туурабы, самолетко. Аяка баргандан кийин Жалал Абадты аралаганда, мен Ошто аралаганда бензин алабыз, машинаны наем кылабыз. Бул фонд ушуга. Айткым келбейт, буну кошпой эле койгула. Мына дагы эле ошол мыйзамдын негизинде мыйзам жол берет. Айрым депутаттар жок, мага фонд да керек жок. Мен ушул өкүлчүлүк функцияны өзүм эсебимден өткөзөм дегендерден эч бир мен запрос кылдым управделами. Бир да заявление түшкөн жок. Мен бизнесим бар деп жазбайт алар, айтпайт. Хотя бүгүн баягы бир строительный компаниялардын параллельное строительство, параллельное проектирование дегенде айрым депутаттар айтышты, мен строительный компанияларым бар деген. Эми буну өзүбүзчө айтып атабыз. Да, туурабы? Анан кийин ошондой депутаттар эмне заявление жазбайт? Мен айлыгымдан баш тартам, айлыгымды балдардын үйүнө жөнөткүлө. Мен фонддон акча фонддон баш тартам, бул акча ушул эмеде жогорку кеңешке, республикалык бюджетке кайра ошол жерде калсын. Жок, мүмкүнчүлүк бар, бирок саясий эрк жок. Бирок бул жерде дагы бир маселе болуп атат да. Мисалы жанагы фондко деп бөлүнгөн 40 000 сомду чынында эле медиа өкүлдөр да кызыгып атат, депутаттар каяка куруп атат муну дегендичи. Мисалы активдүү шайлоочулар менен иштеген, жана Айнур Тойчун айткандай региондорго барган депутаттар үчүн албетте 40 000 сом жетпей калышы ыктымал. Ал эми мындай өтө активдүү иштебеген депутаттар да бар да. Шайлоочулар менен иштеген, муктаждык болгондо берип, ал эми муктаждык болбогондо мындай чектеп коюу мүмкүнчүлүктөрү барбы келечекте? Биринчиден айтат элем да, биз аябай майдаланып кеттик да. Аябай майдаланып кеттик. Бул эми парламенттин деңгээли эмес да. 40 000 сом, 30 000 сом деп отурушубузчу. Мындай айтканда парламентти 100% бюджеттин кыскартып, башка тармакка жумшаган күндө дагы мугалимдин айлык акысын 1% көтөрүш үчүн канча миллиард сом каражат керек. Врачтардын 2% көтөрүш үчүн канча миллиард сом каражат керек. Акыркы мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөндө 10 миллиард сом каражат кетти бир жылга. Анын бардыгы экономика, анын бардыгы жөн болбойт. Анын үчүн ошол мыйзам жазып, көмүскө экономиканы сыртка алып чыгуу. Мына кече жакында биз мыйзам алып чыктык. 535 гектар паркты ижарага берип, ижарадан түшкөн каражатты муниципалдык жана жергиликтүү бюджетке түшүрөлү деп биз демил көтөрүп чыктым. 100 миллион сомдун каражаты түшөт экен. Бүгүн 14 миллион сом түшүп атат. Мына ошонго партия кээ бир фракциялар каршы добуш берип атат. Биз мына Айнур Тойчун экөөбүз 5-чакырышта алтын корун сыртка ташылып жаткандарды экспорттун кошуна кирсин, 500 миллион сом каражат түшөт бюджетке. Ал мыйзамдар бар. Башка дагы салык кодексинде башка мыйзамдар жөнгө салууга бир аракет кылсак, ошондой бир
майдаланбай мамлекеттүү деңгээлде бир иш кылган болот элек деп айтат элем. Маегиңиздерге чоң рахмат. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздө Жогорку Кеңештин депутатынын статусу жөнүндө теманы талкууладык. Саламатта калыңыздар.